баалуулуктарга эмнелер кирет? Ал эми диний баалуулук деп эмнени түшүнөбүз? Улуттук баалуулук менен диний баалуулуктар бири-бирине дал келеби? Деги эле баалуулук деген өзү эмне? Мына ушул суроолордун алкагында бүгүн сиздерге жооп беребиз. Назарыңыздарда ынтымак чарчылары берүүсү арабаңыздар. Жараткан тарабынан берилген баалуулуктар бул тилибиз, дилибиз. Улутту улут кылып турган биздин эң негизги баалуулуктарыбыз, каада салт, үрп-адатыбыз. Аны унуткарбай, чанып кетпей, муундан муунга, урпактан урпакка өткөрүп берүү биздин милдет. Ааламдашуу мезгилинде жалпы адамзаттык маданияттан четте калбай, ошол эле учурда тээ атам замандан бери келаткан дөөлөттөрүбүздү, руханий байлыгыбызды, дүйнөгө болгон көз карашыбызды сактап, ошол аркылуу дүйнөлүк цивилизацияга аралаша алабыз. Эне тили жана ага болгон мамиле. Себеби улутту улут, мамлекетти мамлекет кылып турган бул тил, каада салт, үй бүлө, бала тарбиялоо жана ошондой эле адабият. Кыргызда тээ илгертеден бери үй бүлөдө ар бир сөзгө маани берген. Ар бир сөздүн өзүндө канча мааниси бар дейт агай. Мисалга, биздин ата-бабабыз мына чындыгында мындай системалуу түрдө билим берүү кече эле мына Союз учурунан кийин Совет өкмөтү орногондон кийин бул ага чейин эмне кыргыздар өзүнүн балдар кыздарына тарбия берген эмеспи? Жок, берген. Эмне аркылуу? Ошо каада салт аркылуу. Жигитин өзүнчө тарбия берген. Жигитке эмне тарбия берген? Макал аркылуу эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген. Көрдүңбү? Эл четине жоо келсе жан аяган жигитпи деген. Демек жигиттин эң биринчи милдети өз элин эмне? Коргоо. Ал эми айтат, кызга 40 үйдөн тыюу деп коет. Кызды үйгө кыл жатпайт дейт. Кызы бардын кадыры бар дейт да. Анан ашты таттуу кылган туз, алысты жакын кылган кыз дейт. Анан көп окумуштар айткан, эгер бир уул баланы тарбияласаң бул бир жигитти тарбиялайсың, ал эми энени бир кызды тарбияласаң жалпы улутту тарбиялайсың. Себеби баланын жарык дүйнөгө алып келген ким? 9 ай боюнда көтөрүп, анан акыл эсине тиги мектепке барган чейин жанында жүргөн, балдар аркасына алып келген, ээрчиткен, уктаган ким? Эне. Демек, эне кандай болсо, ошол бала, кыз ошондой болот. Демек, жанагы кызды тарбияласаң, улутту тарбияласың деген ошо. Демек, ошондой азыр биздин кыздар айтып атпайбы, көрдүңбү жана мен кайненеме чай куюп бербейм, мен төрөбөйм дегендерди чыгып атпайбы? Айланайын өлөсөңөр. Бул ошол жараткан эмне эң биринчи ошол кыз киши бул тукум улоочу да. Ал төрөбөсө. Ал менин келиндерим мисалы, мен келиндер мени сыйлабаса, мага чай коюп бердим деп баягы бир төмөн менин укугумду тепсе дегенде кабыл алса, анда биз каяка барабыз? өнөр алды кызыл тил деп сөзгө өтө чоң маани берген. Дүйнөгө манас эпосун Чыңгыз Айтматовдой чыгаанды бердик. Бул албетте сөздүн касиети менен. Бала тарбиялоо деген. Ну тарбия каяктан келет? Тарбия бул мына биздин ата-бабабыз макал лакаптар аркылуу, элдик чыгармалар аркылуу, учкул сөздөр аркылуу, уламыштар аркылуу тарбиялап келген да. Мына ошол манас аркылуу эмне тарбия берген? Сенин денең мындай күчүң манастай болсо да, рухуң, эркиң манастай болсо. Сенин акыл эсиң, колуңда ууздугуң, чеберлигиң каникедей болбосо да, сен эң биринчи жар экениңди, эң биринчи эне экениңди, эң биринчи мына каникей ошол манас өлгөндө Семетейде кайнатасы өзүнүн атасына Темиркантына ала качып барып, аны Ысмайылга бала алып берди. Кийин бойго жеткенде кайрап келип Семетейди өзүнүн тактында отурду. Көрдүңүз, демек бул жерде алганда бала тарбиялоо, кыз тарбиялоо, булардын бардыгы бизде калыптанып келген да. Мен айта жөнөкөй нерсе, эркек деген бул эр деген сөз. Демек аял ая деген сөздөн келип чыгат. Кээде мен эми мүмкүн ушундай болду десе электим, ал кыз дегенде эле мындайсаң
Özüң мындай бүт бар жагын ачып койбой, өзүң менен өзүң мындай сәл жийинип жүр деген түшүндүрөт. Катын деле кат деген сөз дейт да, мисалы кат. Dem түшүнөсүңөр да. Демек мындай карасаңар, демек ушул сөздүн өзүндө дагы канча бирок ошолордун бардыгын эгер жанагы учкул сөздөр билбесе, түшүнбөсө, мына азыр мен кыргыздын макалы бар. Угум сага айтам, уулум сен ук. Керегем сага айтам, келиним сен ук дейт. Илгерки ата бабалар ошол уулун, келинин биздин энелери урушкан эмес. Жөн эле бир нерсени айтып атат, акылы болсо ошону түшүнгөн да. Азыр ой акмак, мисалы. Ой, мындай кылып атасың, ой дейт, андай демек, мына каймана сөз аркылуу тарбия. Адамдын көңүлүн, ушулардын бардыгы биздин улуттук дөөлөттөр. Мына манас. Адабият деген нерсе да, азыр биздин көркөм чыгарым окубай калды. Жаштар окубай калды. Ал эми диний баалуулуктар булар жараткан тарабынан айтылган адеп ахлак, эрежелер, өкүмдөрдүн топтому. Куран, сүннөт биригип келип, коомдо ар бир адамга жакшы мамиле жасай ала турган тарбиялуу, адеп ахлактуу, үлгүлүү адамды ислам баалуулуктары тарбиялап берет. Биринчиден Аллах Таалама чексиз мактоолор айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбызды айтабыз. Бул ислам баалуулуктары деген, мындайча айтканда, вахий аркылуу Аллах Тааладан келген адеп ахлактын, эрежелердин, өкүмдөрдүн топтому ислам баалуулуктары десек болот да. Эми бул ислам баалуулуктарына албетте Куран, сүннөт. Эми ошол Куран, сүннөт ислам баалуулуктары болуп, адамга эмнени берет? Коомго адилеттүү, чынчыл, жалган айтпаган, кечиримдүү, кол ачык, берешен, ошондой эле коомдо жашап аткан адамдардын ар бир мүчөсүнө жакшы мамиле жасай турган адамды ошол Куран тарбиялап чыгат да. Бул ислам баалуулуктары. Мисал ала турган болсок, ошол коомдук мүчөлөрдө эң биринчи орунда ата-эне турат. Ата-энени жакшы урматтай турган. Аял бала чакага жакшы мамиле кыла турган. Өзүн окутуп аткан, билим берип аткан агайы, эжекеси, устазын сыйлай турган. Кошуналарга жакшы мамиле жасап, алардын акысын бере турган. Ушундай коомдогу ар бир адамга жетекчиси болобу, бирге иштеген коллективи болобу, колу кошуна улуусу, кичүүсү, аксакалы болобу, мечитте коомдо жамааты болобу, коомдук жашап аткан ар бир адамга жакшы мамиле кыла турган адамды ислам баалуулуктары тарбиялап чыгат да. Берешен, мисал ала турган болсок, эми бул ислам баалуулуктары дегенде, мындайча айтканда, дагы тереңирээк түшүнүктүү болуш үчүн ыйыктык деп да айтсак болот да. Ислам баалуулуктары бул исламдын ыйыктыктары. Ислам өзү ыйык. Ошондой эле исламдын бизге берилген өкүмдөрү. Анын ичинде Аллах Тааланын акысын берүү, Аллах Таалага туура сыйынуу, пайгамбардын акысын берүү, пайгамбардын жолун тутуу. Ошондой эле ошол Курандагы үйрөткөн баалуулуктарды алган адам эмне болот? Бул ислам баалуулуктары эмне пайда келтирет дегенде, ошо ислам баалуулуктары адамды тарбиялап Куран жеткиргенде, ошол адам биз айткандай чынчыл адам, берешен адам, жакшы мамиледеги адам, урмат кылган адам, ачуусун жута билген адам, барга бардай шүгүр деп жокко жоктой сабыр кылган адам. Кыскасы, ошол ислам баалуулуктарын үйрөнгөн, алып көтөрүп жүргөн адамдан башка адамдар эч качан зыян тартпайт да. Улутка тиешелүү салт-сана, эреже, сыйынуу жагынан Кудайга шек келтирбеген бардык баалуулуктар диний баалуулуктар менен шайкеш келет. Биринчиден Аллах Таалама чексиз мактоолор айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбызды айтабыз. Бул ислам баалуулуктары деген
мындайча айтканда вахий аркылуу Аллах Тааладан келген адеп ахлактын, эрежелердин, өкүмдөрдүн топтому ислам баалуулуктары десек болот да. Эми бул ислам баалуулуктарына албетте Куран, сүннөт. Эми ошол Куран, сүннөт ислам баалуулуктары болуп, адамга эмнени берет? Коомго адилеттүү, чынчыл, жалган айтпаган, кечиримдүү, кол ачык, берешен, ошондой эле коомдо жашап аткан адамдардын ар бир мүчөсүнө жакшы мамиле жасай турган адамды ошол Куран тарбиялап чыгат да. Бул ислам баалуулуктары. Мисал ала турган болсок, ошол коомдук мүчөлөрдө эң биринчи орунда ата-эне турат. Ата-энени жакшы урматтай турган. Аял бала чакага жакшы мамиле кыла турган. Өзүн окутуп аткан, билим берип аткан агайы, эжекеси, устазын сыйлай турган. Кошуналарга жакшы мамиле жасап, алардын акысын бере турган. Ушундай коомдогу ар бир адамга жетекчиси болобу, бирге иштеген коллективи болобу, колу кошуна улуусу, кичүүсү, аксакалы болобу, мечитте, коомдо жамааты болобу, коомдук жашап аткан ар бир адамга жакшы мамиле кыла турган адамды ислам баалуулуктары тарбиялап чыгат да. Берешен, мисал ала турган болсок, эми бул ислам баалуулуктары дегенде, мындайча айтканда, дагы тереңирээк түшүнүктүү болуш үчүн ыйыктык деп да айтсак болот да. Ислам баалуулуктары бул исламдын ыйыктыктары. Ислам өзү ыйык. Ошондой эле исламдын бизге берилген өкүмдөрү. Анын ичинде Аллах Таалаганын акысын берүү, Аллах Таалага туура сыйынуу, пайгамбардын акысын берип, пайгамбардын жолун тутуу. Ошондой эле ошол Курандагы үйрөткөн баалуулуктарды алган адам эмне болот? Бу ислам баалуулуктары эмне пайда келтирет дегенде, ошо ислам баалуулуктары адамды тарбиялап Куран жеткиргенде, ошол адам биз айткандай чынчыл адам, берешен адам, жакшы мамиледеги адам, урмат кылган адам, ачуусун жута билген адам, барга бардай шүгүр деп жокко жоктой сабыр кылган адам. Кыскасы, ошол ислам баалуулуктарын үйрөнгөн, алып көтөрүп жүргөн адамдан башка адамдар эч качан зыян тартпайт да. Жалпы адамзатты рухий жактан инсан кылып көрсөтүп турган нерсе бул баалуулуктарыбыз. Улуттук диний баалуулуктар бири-бирине шайкеш келген. Аны түшүнүп, баалай билүү жана өзүбүздөн кийинки урпакка жоготпой өткөрүп берүү биздин мойнубузда. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.